Keyinki 50-нче суроодо бул санды буга бөлгөндө n болсо, анда бул экөөнү бөлгөндө булардын кайсысына барабар экенин табышыбыз керек экен. Ал үчүн муну өзгөртүп алалы. Биякта цифралары алымыныкы бөлүмүнө, бөлүмдүн цифралары алымыныкына окшош болуп атат. Анда муну алым менен бөлүмдү алмаштырыш үчүн -1 даражага көтөрөбүз. 65,4 астына жазабыз, 1,123'тү. Үстүнө жазабыз дагы, даражасын -1 кылабыз. Ушунда бул орун алмашып, кайра буга барабар болот. Эми бул сандарды буга келтириш керек бизге. Берилген нерсени колдонуш үчүн ошого келтирип алабыз. Демек 1,123'тү 12,13'кө келтириш үчүн 12,13 көбөйтүү 10'дун -1 даражасы деп жаза алабыз. Себептер солго жылыш керек бул чыгыш үчүн. Ал эми муну буга келтиребиз. 6,154'кө келтириш үчүн муну көбөйтөбүз. Бул үтөрдү. 10го жылдырыш керек буга көбөйтүш, бул чыгыш үчүн. 10го жылдырыш үчүн муну 10'дун 1 даражасына, жоксо 10го эле көбөйтөбүз. Сыртына -1 жазалы. Эми муну берилген нерсени колдонобуз. Экөөнү бөлгөндө n деп турат. Анда монун ордуна n жаза алабыз. Көбөйтүү 10'дун даражаларын бөлүп атканда көрсөткүчтөрүн кемитебиз. -1ден 1'ди кемитсек -2 болот. Ошондо бул даража бул экөөнү тең тиешелүү. N'дин -1 даражасы көбөйтүү даражаны даражага көтөргөндө көрсөткүчтөрү көбөйтүлөт. Бул жерде 10'ун квадраты 100. Ал эми n'дин -1 даражасын бөлчөктүн астына n'дин +1 даражасы кылып түшүрсөк болот. Ошондо туура жообу 100 бөлүнгөн n'ге барабар болот экен. Монун жообу туура варианты Г вариантында берилген.